Мен азыр Асыл Тукум мал заводунун коросунда турам. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай мына бардыгы күрөң түстөгү ала тоо породасындагы уйлар багылат экен. Мына бул уйлар болсо азыр 2 жашта жана саан уйлар. Булардын мына мисалы үчүн ар биринин килограммы 550 килограммдан жогору. На ферме у нас работает 16 человек. Скотники кормят, убирают, чистят. Вот, доярки доют, телятницы выпаивают молодняк. Трактористы кормят наш скот. 2 жаштагы кунаажындар ала тоо жана швец тукумунан алынган. Биринчи көргөн киши баары эле окшош деп ойлойт. Бирок мында иштегендер булардын ар бирин так билишет. Тёлки первым отёлом у нас вот находятся здесь. Они у нас заходят отдельно на дойку. Булар 2 жаштан жогорулар, биринчи жолу тууган. Музоолорунан бөлүнүп ушул сарайда кышы жайы кармалышат. Күнүнө 2 мал чөп жана ботко жешет. Саагынга өзүнчө сарайга киришет. Ар биринин тарыхы бар, ал кагазга жазылган. Андан сырткары кулактарына мамлекеттик номерлер коюлган. Ар биринин аты бар, мүнөздөрү ар кандай. У всех это индивидуальный номер. Заводтун терең тарыхы бар. Алгач аз сандагы, бирок башка тукумдагы мал багылган. Кийинчерээк климатка жараша ала тоо тукумуна алмаштырылган. Эта порода, она очень крепкая, она молочная. Швец менен ала тоо породасынан алынган тукум биздин шартка ылайык. Суукка, ысыкка жакшы чыдайт. Эл бакса тоого, жайытка да чыгат. Башка тукумдагыларга караганда бышык болушат. Тойтtu тандабай жейт. Жем чөбүн жакшылап берип, убагында карап, витаминдерди берсе 10-12 жылга чейин сүт берет. Сүт бербей калганда этке өткөрсө болот. Булардын баары жасалма жол менен уруктандырылгандар. Биз жакшы тукум, жакшы сүт алабыз десек, уруктандыруу иштерин жүргүзүүбүз керек. Ишканабыз бүгүнкү күндө туй турган малдын башын көбөйтүүгө аракет кылып жатат. Саан уйларды көбөйтүп, алардан тукум алып, музоолорду чоңойтуп сатабыз. Короодо асыл тукум малдын 4-чү мууну өстүрүлүп жатат. Жалпысынан чарбада 600 баш мал болсо, анын 270-и саан уйлар. Жаш кунаажындар өзүнчө, 3 жаштан жогору уйлар өзүнчө, бооз уйлар өзүнчө бөлүнгөн. Асыл тукум заводдо музоолор 1 жаш 3 айдан кийин куутка киргизилет. Ал айтылгандай табигый жол менен эмес, жасалма уруктандыруу жолу менен ишке ашырылат. Адистердин айтуусунда мында уйлар 2 ай гана эс алат. Ал туй турган учуру жакындаган 2 ай аралыгында гана. Калган 305 күн бою мал ээсине сүт берет. Айырмачылык ошол жөнөкөй адам, дыйкан, эмелери жок да, условиялары жок да, ошол силосты заготовка кылганга, сенажды заготовка кылганга, ошондон эле кыйынчылык болсо, а так негизи кыйынчылык деле жок. Ошону үйрөнүш керек да дыйкандарга. Ошону жасаса, ушундай эле асыл тукумдагы малдарды бакса болот. Короодон чыкпай баарын үйрөнүшүптүр. Сүт саала турган маал келип, эшик ачылганда атайын жайга киришет да ордуларына барышат. Рашида Ниязова ушул жерде 18 жылдан бери уй саайт. Уйлар ордун алмаштырып алышы мүмкүн. Бирок саанчыларын таанып, ошолорго унчукпай туруп берип, сүтүн саадырышат. Ала тоо уйлары суткасына 3 рет саалат. Кунаажындар өзүнчө, чоң уйлар өзүнчө саалат. Биз 4 киши иштейбиз, ар бир даяркага 60, 70, 80 уйга чейин жетип калат. Ар бир даяркага. Бир уй канча сүт берет? Ар кандай берет уйлар. 20 литр, 30 литрга чейин бере тургандар бар суткасыга. Бир сааганда 10 литр, 12, 15 литрга чейин бере турган уйлар бар. Bir günde 3 жолу сайсыздар ошондой? Ооба. Bir günde 3 mal sayız. Ertemenki doyka, түшкү doyka, кечки doyka. 2 partiya киргизебиз. Бул малкал провод менен сайыз. Ошо сөт сама чака ташыбайбыз. Бачок ташыбайбыз. Ошо труба менен кетет сүт. 270 саан уйдун сүтү аппарат менен ушул чоң челекке келет. Кышкысын күн суук болгондуктан уйлардын сүтү бир аз азаят. Бирок күндүк план 3 тонна толот. Жайкысын заводдун сүтү 6 тоннага чейин жетет. Аны сүт заводу ушул жерден эле алып кетет. Асыл тукум мал чарба субъектилеринин саны ар кандай өнүккөн. Мисалы 2012 жылы 117 болсо, 2016 жылы 178ге жеткен. 3 жыл аралыгында тагыраагы 2019 жылы асыл тукум чарбаларынын саны кескен көбөйүп 263гө жеткен. Бирок 2021 жылы алардын жарымынан көбү кыскарып 108ди түзгөн.
Биздин министрибиздин тапшырмасы менен былтыркы жылы ушул 263 асыл тукум чарбага мониторинг жүргүзүү боюнча тапшырма берилген. Группа түзүлүп, жумушчу топ жерлерде ошол статус алган асыл тукум чарбалар кайрадан текшерүүдөн өткөрүлүп, мониторинг болуп, бүгүнкү күндө токтом долбоору кабинет министровго киргизилди. 108 асыл тукум чарба статус алып атат. Ошол 263-дүн ичинен 108-и гана талаптарга жооп берет. Бул талаптар өкмөттүн токтомунда жазылган, 516-токтомдо. Ал талаптар бүгүнкү күндө мына 20% мал үчүн ошол токтомдо көрсөтүлгөндөй 20% малдын башы, жалпы башы 50 баш болуш керек. Анын ичинен 30-у саан уй болуш керек. Бүт ушул кой чарбасында, уй чарбасында, жылкы чарбасында ушул сыяктуу талаптар бар. Ошол эле кой чарба мисалга ала турган болсок, кой чарбасы 200 баш жалпы баш болуш керек. Ал ошол эле биздин бир түрдөгү порода болуш керек. Андан сырткары зоотехникалык эсептерин жүргүзгөн, карточкаларын, журналдарын толтурган, ошол бардык документтери так 108 гана чарба статусунда калып атат. Асыл тукум мал чарбасы макамын алган фермалар же заводторго мамлекеттик колдоо жеңилдиктер каралган. Алардын бири арзан пайыз менен насыялоо. Бизде азыр мына айыл чарба каржылоо 10 долбоору өкмөт тарабынан кол коюлду. Азыр иштери жүрүп жатат. Ушул айыл чарба каржылоо 10 долбоорунун боюнча биз асыл тукум чарбасынын статусуна ээ чарбалар бизден асыл тукум мал алабыз деген асыл тукум мал ала турган болса, биз 10 миллион сомго чейин берсек болот. Бул жерден пайыздык чейин 6% болот. Мөөнөтү болсо 5 жыл болот да. Бул жерден айтып кетчү нерсе, төгө турган биринчи 6 айга чейин биз негизги сумманы төкпөйт, 6 айдан кийин негизги сумманы төгүп баштайт. Проценттери болсо, проценттерин 3 айдан кийин төлөп баштайт. Эң биринчи ошол эле бүгүнкү күндөгү чоң талкуу жараткан фонддун жерлери, ал буга чейин эле асыл тукум чарбаларга фонддун жерлеринен берилип келген. Мындан сырткары биздин айыл чарба министрлигинин дотация берүү жагы бар. Биз статус бергенибиздин да бирден бир максаты ошол кайсыл региондо статус алган чарба болсо, ошол жердеги фермерлерди асыл тукум мал менен камсыз кылуу. Эң негизги эмебиз бул асыл тукум малды саткан жагын асыл тукум чарбадан текшеребиз. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1 миллион 700 миңге жакын ири мүйүздүү мал, 6 миллион кой эчки жана 500 миң жылкы бар. 2020 жылы 79.151, 2021 жылы 82.289 баш мал жасалма жол менен уруктандырылган. Жасалма уруктандыруу пайдалуу жана натыйжалуу болгонуна карабастан, аны колдонуу солгун жүрүп жатат. Малды жасалма жол менен уруктандыруунун жакшы жайылбай жатканынын негизги себептеринин бири жасалма уруктандыруучу пункттардын толук иштебей турганда экенин Айыл чарба министрлигинин адистери белгилешет. Анткени 2015 жылы өлкө боюнча 452 пункт ачылган. Бирок суюк азот чыгаруучу завод иштебей калып, натыйжада анын 223 гана иштеп калган. 2021 жылдын 2-сентябрында Бишкекте Элита мамлекеттик асыл тукум заводу Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ишке кирди. Биринчи азыркы учурда жалпы Кыргызстанда жасалма уруктандыруу пункттарын камсыздап атат. Экинчи суюк азот завод Ош облусунун Кара Суу районунун Каттаталдык аймагына курулуп жатат азыркы учурда. Кудай буюрса, апрель айында ал заводду ишке беребиз деп атабыз. Министрликтин буйругу менен буйрук чыккан кайсыл регионго кайсыл породаларды өстүрүү боюнча да. Бүгүнкү күндө биз негизинен 4 породаны жайылтып келебиз. Ошол эле Галштин, Абердин Ангус, Симментал, Швиц. Ошол породалардын уруктарын көбүрөөк басым жасап атабыз, себеби бул породалар биздин климаттык шартка туура келген породалар. Ири мүйүздүү малдан сырткары кой эчки, жылкы, топоз, чочкодон тартып канаттуулардын да тукумун жакшыртуу, сапатын арттыруу жумуштары каралган. Асыл тукум малды багуу, өстүрүү менен фермерлер жем чөптү азыраак сарптап, кирешесин бир канча эселеп көбөйтө аларын адистер айтып келишет.